Саламатсыздарбы, эфирде күндеме маалымат кызматы, студияда Айдай Сәмиева. Алгачы окуйлардын кыскача түрмөгү. Жаңы министрлер кабинети анчейинделе өзгөрүүгө дуушар болгон жок. Ошентсе да айрым орун алмашуулар депутаттар жана коомчулук арасында нааразычылык жаратууда. Башкы прокуратура Бишкектин борборунда митингдерди өткөрүүгө райондук соттун салган тыюусу боюнча арызданууда. Көзөмөл органы бул чечим конституцияга каршы дейт. Качандар бир убактарда жашыл бакка бөлөнгөн шаар азыр таштандыга көмүлүп турат. Эмне себептен тазалык? Калалыктар ишембиликте чогултуп койгон акыр чикирди эмдигиче чыгара элек. Ата-энелер өз балдарына кандай адабияттарды окуп бериши керек? Эл аралык балдар китеби күнүнө карата адистердин пикири биздин чыгарылышта. Күндүн башкы жаңылыгы. Парламенттин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн түзүмүн карап жактырды. Жаңы министрлер кабинетинин курамы мурдагы өкмөттөн көп деле айырмаланбайт. Башбакандын милдеттери Жомарт Оторбаевга жүктөлүп, 2 вице-премьер-министр жана 1 министр алмашты. Эмнегедир жүйөлүү себепсиз Султан Раев отставкага кетирилип, анын ордуна Камила Талиева дайындалды. Ал эми жаш кадр катары аткаруу бийликке болгону бир атка минер келди. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Эльвира Сариева. Кененирээк Жибек Бигалиева баяндайт. Атайын тактайчаларда өкмөттүн жаңы мүчөлөрүнүн ысымдары, мурдагы министрлердин аттары эбага эле алынып ташталган. Протоколдун формалдуу талабы айрым өкмөттүн мүчөлөрү үчүн бир топ ыңгайсыздыктарды жаратты. Буга чейин башбаканын жанында отурган Камила Талиева мындан ары катардагы министрлер менен коңшу. Экс-вице-премьердин ордун Бишкек шаардык кеңешинин жаш депутаты Эльвира Сариева ээледи. Жаңыланган министрлер кабинетинин эң жаш өкүлүн бардык депутаттар жактырышкан жок. Бұл социалдық тармақ абдан көйгөйлүү, абдан кыйын, оор, чоң тармақ. Сиз айтсаңыз, ушу госструктурада иштедиңиз беле? Буга чейин кайда иштедиңиз? Мен билбейт экем да. Ушу жөнүндө айтып бериңизчи. Жана ушуну сиз алып кете аласызбы ушу тармакты? Таза айтканда, мамлекеттик структурага иштеген эмесмин. Бирок менин оюмча, иштебегеним бул жерде жакшы деп ойлойм. Анткени деген көпчүлүктө бул деген бюрократияны үйрөнгөн бат эле. Жаңы башкача иш жүргүзүү деген абдан керек деп ойлойм. Ошондуктан ушул командага кошулуп келдим. Демократияга да көп таяна бербеш керек. Ишмердүүлүк, опыт болуш керек любой адамда. Любой ишти алып кетиш үчүн деп ойлойм. Анан программалар боюнча эртең ар бир министрликте өзүнүн суроолору болот. Көпчүлүк коалициясы сунуштаган өкмөттүн курамында дагы бир чоң саясатка аралашпаган талапкер Валерий Дил. Ардамыз фракциясы партиялашын экономика тармагына дайындады. Дилдин талапкерлиги Оторбаевдин ордуна инвестициялар тартуу боюнча вице-премьерликке сунушталууда. Коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер Токон Мамытовдун ордуна арнамызчылар дагы бир партиялашын Абдрахман Маматалиевди көрсөтүштү. Калган 2 вице-премьердин кызматтарына квота боюнча социал-демократтар ээ. Айыл чарба тармакты жөнгө салуу милдеттери мурдагыдай КСДП өкүлүнө Таярбек Сарпашевга жүктөлүп, Сарпашев премьердин биринчи орун басары болуп дайындалмакчы. Социалдык блокту айтылгандай Эльвира Сариева жетектемекчи. Данный состав обсуждался. Өкмөттүн дал ушул курамын калтырууну суранам. Анткени ар бирөөсүнүн талапкерлиги фракция менен талкууланып макулдашылган. Бардыгы менен таанышмын, бардыгын терең урматтайм. Келечекте жумушубуздун жыйынтыгын өзүңөр көрөсүңөр. Оторбаев сунуштаган талапкерлерди башкаруучу альянс бекитип берди. Акыркы чечимди эртең палата кабыл алмакчы. Натыйжада жаңы өкмөттө көпчүлүк министрлер портфелдерин сактап калышты. Креслолорунан коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов жана маданият министри Султан Раев кол жуушту. Өлкөнүн маданий ахвалына мындан ары Камила Талиева жооптуу болмокчу. Деятели культуры, искусства, балета. Искусство, балет ишкерлери интеллектуалдуу, өтө сезимтал адамдар болушат. Бул тармакта бир дагы күн иштебеген адамды маданият министрлигине кантип койдуңар? Камиланы ал жерде кабыл алышпайт. Силер түшүнүшүңөр керек. Биз кайрадан элди ойлобостон өкмөткө ар кандай чиновниктерди алып келип алдык. Бирөөлөрдүн жердештерин, тууган туушкандарын. Бул акылга сыйбаган көрүнүш. Өкмөттү таратуудан соң креслолорун сактап калуу айрымдары үчүн оңойго турган жок. Аз жерден отставкага жаңы айыл чарба министри жана Ольга Лаврова кетип кала жаздады. Бирок аткарган жумушунун жемиштүүлүгүнөнбү, кандай саясий өзгөрүүлөр болбосун, айрым атка минерлер алмашпай келет. Жибек Бигалиева, Азат Ынтымаков, 5 канал. Ошентип, өкмөттүн жактырылган курамы төмөнкүдөй. Биринчи вице-премьер-министр Таярбек Сарпашев, экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министр Валерий Дил, социалдык блок боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сариева, коргоо, тартип жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев.
Алеме Камилла Талиева, Маданият, туризм жана маалымат министри. Калган министрликтерди башкаруу азыркы милдетин аткарып жаткан жетекчилерге сунушталды. Экономика жана монополияга каршы саясат Темир Сариев. Ички иштер министри Абдулда Суранчиев, саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, билим берүү жана илим министри Канатбек Садыков, жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министри Алиасбек Алымкулов, транспорт жана коммуникациялар министри Калыкбек Султанов, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов, социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев, каржы министри Ольга Лаврова, айыл чарба жана мелиорация министри Таалайбек Айдаралиев, энергетика жана өнөр жай министри Османбек Артыкбаев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, коргоо министри Таалайбек Өмүралиев. Ал ортодо кээ бир талапкерлер коомчулуктун нааразычылыгын жаратса, айрымдардын ысымы көпчүлүктү таң калтырды. Жаңы кызматка сунушталгандардын өзгөчөлүктөрү Айдай Аманкулованын материалында. Парламенттин фойесинде болочок өкмөттүн толук курамы чогулган. Басымдуу бөлүгү мурдагылар. Бир гана коопсуздук боюнча вице-премьер Током Мамытов менен маданият министри Султан Раевдин карааны көрүнбөйт. Акыркысы кызматын Камила Талиевага өткөрүп бермей болду. Бул кабар маданият чөйрөсүндөгүлөрүн эле эмес, эл өкүлдөрүн дагы дендар кылган эле. Талиева бир жылга жетпей вице кезинде катчыдан 12-ни, айдоочудан 13-тү, жардамчыдан араң 15-ти алмаштырып, рекорд жаратканын кечээ Айнуру Алтыбаева шарданалаган. Вопросы этики поведения, вопросы... Этика маселелери чиновниктер үчүн өтө маанилүү. Мен Талиеваны маданияттуу адам деп айта албайм. Ал чөйрөсүндөгү адамдарга орой мамиле кылат. Бул маселе боюнча бизге көптөгөн арыздар түшкөн. Бул кызмат үчүн Талиева эң маданиятсыз талапкер болот деп айтсам болот. Саясат таануучу журналисттердин арасында өткөн сурамжылоодо дагы Талиева аутсайдер катары таанылган болчу. Негативдүү пикирлерге карабай, жооптуу кызматта калышынын чыныгысы эмнеде? Жандырмакты чече албай баш катыргандар арбын. Расмий түшүндүрмөлөр боюнча ал мурда социалдык чөйрөнү жетектеген чиновник катары бул тармакты билет. Анын үстүнөн маданият министрлигинин ишин көп сынгалчу экен. Эми өзү оңдоп көрсүн деген кыязда дайындашкан. Был с ней принципиальный разговор с Камилой. Аны менен принципиалдуу сүйлөшүү болду. Жардамчы катчылар менен тил табыша албагандыгын, өзүнүн бетке чабарлыгы, талапты катуу койгондугу менен түшүндүрдү. Мындай мүнөзү көптөргө жага бербейт экен. Биз ага айттык, жетекчи деген дипломатиялык сапатка ээ болуш керек, өзүн кармай билиши керек деп. Эгер такыр өзгөрбөсө, анда өкмөт өзү бир чечим кабыл алат болуш керек. Камила Талиеванын мурдагы мартабасы КСДПнын шаардык кеңештеги депутаты Эльвира Сариевага жүктөлмөй болду. Медиа эксперт катары таанымал айым үчүн бул кызмат чоң секирик катары сыпатталууда. 39 жаштагы болочок чиновник гуманитардык жана экономикалык билимге ээ. Мамкызматта таптакыр иштеген эмес. Эгер анын талапкерлиги жактырылса, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт тармактарын жетектөө деген ири жоопкерчилик күтүп турат. Бой узун эмес, арык чырай келин да сурап атпайм, ушундай кебетеңиз мен ооружуктаганда көтөрөсүз, мен жүк көтөрүмдүң аябай жогору деп атпайбы. Кризис менеджер атыккан Током Мамытовдун ордун болсо, Арнамыстын депутаты Абдрахман Маматалиев алмаштырат. Кесиби инженер-механик, жергиликтүү аткаруу бийлигинде түрдүү кызматтарды аркалап, 6 жыл мурун транспорт министринин орун басары болууга үлгүргөн. Маматалиев түштүктөн Арнамыс лидеринин логикасы боюнча демек чек ара маселесин жакшы билет. Коопсуздук боюнча вице-премьерликти ыйгарган себептери дагы ошондон. Ушул эле фракциянын квотасы менен келген дагы бир эскинин жаңы чиновниги Валерий Дил. Ага Тайырбек Сарпашевдин мурдагы креслосы буйруу алдында. Байланыш инженер адиси экономика жана каржы тармак тизгинин колго алат. Кезинде биринчи чакырылыштагы жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болгон. Учурда орто жана чакан кесиптер дирекциясын башкарат. Өлкөдөгү немистер коомунун төрагасы. Самое главное, компетентен ли он, профессионален ли он, сможет ли он, работоспособен. Адамдарды жетишкен ийгиликтерине карап эле жогорку кызматтарга коюш керек деген принцип туура эмес. Башкысы ал иш билги, адискөй, ден соолугу чың болуш керек. Акыркысы дагы өтө маанилүү. Анан кадыр барктуу, репутациясы жакшыбы, өзү туугандары соттолгон эмеспи? Ошого дагы көңүл бурушубуз керек. Бул арада Тайырбек Сарпашев бир тепкичке жогорулап, биринчи вице-премьерликке көтөрүлмөй болду. Жогорку кеңештин 2 жолку депутаты, экономист чиновниктин мартабасын көтөрүү менен КСДП андан көп үмүттөнүп турат. Буга чейин Тайырбек Сарпашев вице-премьер-министр болуп, Жантөрө Сатыбалдиев башкарган өкмөттө иштеди. Ошол өкмөттүн
экономикалык жыйынтыгы 2013 жылда бир топ өсүш менен аяктады. Ошон үчүн биз фракция туура чечим кабыл алды деп ойлойбуз. Ал ортодо Тайырбек Сарпашевдин жакындарына таандыктелген компаниялардын ишмердүүлүгү бир катар сын пикирлерди жаратып келет. Коррупцияга шектелип, атүгүл жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлүп, бүгүн иликтөө бүткөнү жарыяланды. Болочок биринчи вице мунун баары өзүнө карата уюштурулган кара пиар деп эсептейт. Мыйзам бузуулар боюнча негизги эч кандай фактылар далилденген жок. Мунун бардыгын комиссиянын мүчөлөрү жакында тактап палатага алып чыгып беришет. Ошондуктан мен жакын аранын ичинде бул боюнча өзүнчө пресс-конференция берем. Мүмкүн ага чейин мен тактасам, буга саясий заказдын артында ким турарын да айтып берем. Ал эми өкмөттөгү эң жогорку посттун жетекчиси туурасында коомчулук жакшы билсе керек. Коалиция ыдыраганда эле башкы талапкер катары Жоомарт Оторбаев аталып, ал жөнүндө маалымат 20 күндөн бери ободо. 59 жашта, кесиби физик, окумуштуу. Акаев мезгилинде экономика маселелери боюнча вице-премьер кызматын аркалаган. Компромисстүү, токтоо мүнөзү менен азыркы парламент тушундагы акыркы өкмөттү жетектөөгө ылайыктуу деп табылган. Жоомарт Оторбаев биринчи вице-премьер-министр болгон. Тажрыйбасы жагынан, билими жагынан мына ушул орунга бүгүн татыктуу болуп отурат. Ал эми портфелинен биротоло айрылган Султан Раев мам кызматка жакынкы күндөрү кайрылып келеби белгисиз. Ушундай эле кырдаалга кабылган Током Мамытовго чукул арада аскер чөйрөсүнөн кызмат сунушталышы мүмкүн экенин Ар-намыс лидери билдирди. Драматург менен генерал ишсиз калбаса керек. Айдай Аманкулова, Азамат Имангожоев, 5-канал. Дагы башка кадрдык орун алмашуулар. Бектен Сыдыгалиев УКМКнын антикоррупциялык кызматынын төрагалыгынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мамлекет башчынын башка жарлыгы менен Бектен Сыдыгалиев улуттук коопсуздук мам комитетинин 1-орунбасары болуп дайындалды. Ошондой эле УКМКнын антикоррупциялык кызматынын башына Бөкөнбай Казаков дайындалды. Алмазбек Атамбаев тийиштүү документке кол койгон. Антикоррупциялык кызматынын төрагасы, эске салсам, УКМК жетекчисинин 1-орунбасарлыгына ээ болуп саналат. 8 апрелге жылдырылган апрель окуясы боюнча соттук отурум кызуу өтчүдөй. Эмтен эле жабырлануучу тарап чогулуп өз чечимдерин кабыл ала баштады. Белгилүү болгондой, кечүүкү отурумда мамлекеттик айыптоо Альфа Атайын кызматтын жана Мам күзөт кызматтын кызматкерлерин актап чыгаруу пикирин билдирген. Муну күч түзүмдөр боюнча адистер кубатташууда. Бирок жабырлануучулардын адвокаттары каршы. Теманы Самат Качкынов улантат. Апрель окуясы боюнча соттолуп жаткан 28 адамдын ичинен 7 УКМКнын Альфа Атайын кызматынын, дагы 7-си мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери. Күн мурун өткөн соттогу жарыш сөздө прокуратура алардын дээрлик баардыгын актап чыгаруу керектигин билдирди. Айыпталып жаткандарга карата далилдер жок жана алар буйруктарды гана аткарышкандыгы айтылып, буга жабырлануучу тарап каршы болуп, сот залынан чыгып да кетишкен. Жабырлануучу тараптын маалыматында алар Ак үйдүн 6-7 кабатында жашыруун отурушуп, түздөн-түз Жаныш Бакиевдин жана Мам күзөт кызматынын мурдагы башчысынын орунбасары Данияр Дуңгановдун буйруктарын аткарып турушкан. Ал буйруктар мыйзамсыз экенин билип турушуп, демек күнөөлүү деп табылышы керек. Снайперский мынтыктар менен 6-тан атышкандыгы, ошолордун алар команда алып аткандары, Шереев деген дублировать эткен күбөлөрдүкү, даже өздөрүнүн деле айткан сөздөрү бар да. Ушунун баарын тең прокуратура жокко чыгарып койду да. Мамлекеттик айыптоочулар Альфанын бир гана кызматкерин өкмөт үйүн көздөй ок чыгарып жаткан бронетранспортерду көздөй гранатомет менен аткан Сергей Цегельниковду айыпка тартууда 15 жылга эркинен ажыратууну суранышып, айыптоочулар ал колдонгон куралдын кесепетинде көптөгөн адамдар курман болоорун алдын ала билип туруп, митингчилер тарапка оор куралдын түрү менен ок чыгарган деп эсептешүүдө. Сергей Цегельников колунда РПГ куралы, гранатомет менен атканын башынан эле жашырган эмес. Бир жолу атып, бронетранспортердун дөңгөлөгүнө тийгенин айткан. Эми ушул үчүн айыптап жатышат. Элестетсеңер, мисалы эртең бирөө танк айдап алып Ак үйдү аткылап жатса, объектти коргоп отурган кызматкер эмне кылышы керек? Куралы жок танканы көздөй чуркашы керекпи? Эгер азыркы айтылып жаткан айыптоо күчүнө кирсе, анда Ак үйдү мамлекеттик коргоодогу объект деп атоого негиз болобу? Билбейм, кантип бронетранспортердон башка кантип коргошу керек эле.
Номур 1 мамлекеттик кайтаруудагы объектим. Ал күнү башка күч органдын кызматкерлери да кайтарууга алышканы белгилүү. Ошол эле милиция кызматкерлери митингчилерди көздөй ок чыгарышып, буйруктарды аткарышкан. Бирок сот жообуна Альфанын жана мам күзөттүн кызматкерлери гана тартылууда. Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев аны мындай деп түшүндүрөт. Аларда рация жок. Алар жалпы команданы аткарып атышат. Аларчы ак үйгө киргизбөгөнгө аракеттерди кылыш керек. Резиновый октор менен, балким боевой октор менен буттарга кээ бир атып алгандар болгон. Атышкан алардагычы. Бирок алар жалпы турушат. Жалпы өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарып атышат аларчы. Аларды айтууга болбойт. Анткени мамлекеттин өзгөчөлүгү бар да, мамлекеттин өзүнүн ошол положениялары бар. Ал эми сотто каралып жаткан атайын кызматтын жоокерлери функционалдык милдеттерин эмес, мыйзамсыз буйруктарды аткарган делүүдө. Ак үйдүн тосмосунан алыс тургандарды атышып, анткени менен айрым күч түзүмдөр боюнча адистердин пикиринде аскер адамдары аскердик устав менен жогору жактагылардын буйруктарын аткарышкан. Андай болсо жоопко жогору жактагылар тартылышы керек эле. Булар солдаттар, булар офицерлер, булар үйдө жактан буйрукту аткарыш керек. А буйрукту берген адамдар бүт бары жашынып качып кетип жүрүшөт. Анан кийин эч ким далилдеп берген жок да. Ушул Альфанын балдары ушул элди карай аткан деп. Бир дагы далилде жок мен билишим боюнча. А эмнеге буларды соттоп атат, мен бүгүн түшүнбөйм. Мирослав Ниязов ар бир ызычууларда укук коргоо органдарын кайтарууга чыгарып, бүткөндөн кийин күнөөлөп отура берсек, тартип сактоо органдары деморалдашып калышы мүмкүндүгүн айтат. Анан эртеңки күнү ошол эле атайын кызмат өкүлдөрү, милиция органдары мамлекетти коргошобу? Бул жерде ойлончу маселе бар. Аркасында мамлекеттик кызыкчылык, мамлекеттин башында турган адамдар буларды дагы жөлөк болуп туруп бербесе, булар деморализация болот. Булар мамлекетке дагы, мамлекеттик башчыларга дагы ишенбей калышат. Ошондон кийин булар мамлекетти коргогондон эмес, булар өзүлөрдүн кызыкчылыгы менен алек болуп калышат да. Мына ошентип биз мамлекеттүүлүктү билип билбей жоготобуз. Ал ортодо жабырлануучулар бүгүн жыйын өткөрүшүп, прокуратура атайын кызмат өкүлдөрү акталсын деген чечимин ортого салышты. Жыйынтыгында 8 апрелде өтчү соттук отурумда буга каршы пикирлерин билдирүү чечимин кабыл алышканы белгилүү болду. Самат Качкынов, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Бишкектин башкаруу системасы өзгөрөт. Бул Ордо каланын социалдык экономикалык өнүгүү программасынын алкагында ишке ашат. Бул туурасында бүгүн мэр Кубанычбек Кулматов документ менен журналисттерди тааныштырып жатып билдирди. Программа Бишкекти ийгиликтүү, ыңгайлуу жана коопсуз шаар кылууга багытталары белгилет. Аскат Алагөзов кененирээк. Мэрден сурат экен. Светофорду коебузбу 2014-жылы же койбойбуз? Тешикти чаптайбызбы же чаптабайбыз? Мэрдин айтымында мындай суроолор миңдеп саналып алдыга жылууга тоскоол болууда. Андыктан жерлердеги түзүмдөрдү күчтөндүрүп, аны менен бирге өнүгүү агенттигинин ишин жандандырып, анда долбоорлорду, идея демилгелерди топтоо сунушталууда. Башкаруу системасын өзгөртсөк, мэрия кирбеш керек. Мэрия мына элдин эмесинин өзүнүн турган жеринде МТУ деген структуралар бар. Анан тостору бар. Ушуну баарын чогуу иштетип кетсек, менимче бизге эч ким келбейт. Биз саясат боюнча ойлонуп калабыз. Багыттарды карап калабыз, ориентирди карап калабыз. Бишкектиктер менен кала меймандары жон териси менен сезип келген көйгөйлөрдүн бири унаа тыгындары. Көпчүлүк көчөлөрдө бул көйгөй тийиштүү унаа токтотуучу жайлардын тартыштыгынан улам жаралары жашыруун эмес. Мы дали Бишкек архитектуры. Биз Бишкек архитектурага тапшырма бердик. Алар жалпы колдонуудагы жайларда жер алдындагы гараждарды куруу долбоорун иштеп чыгууда. Мында ландшафт өзгөрбөйт. Болгону мыйзамдардагы чектөөлөр болууда. Биз аларга өзгөртүү киргизүүнү сунуштайбыз. Биринчи кезекте чечиле турган тапшырма инвестицияларды шаарга тартуу. Бул үчүн потенциал бар. Болгону бизнеске шарт түзүп берип, алардын алдындагы бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу зарылдыгы белгиленет. Кеп негизинен муниципалдык ишканаларды жеке иштетүүгө берип, аны менен тарифти
кооперативдик саясат укугун мэрияда калтыруу тууралуу. Бул ыңгайлуулук, коопсуздук багыттарында жүрөт. 15 апреля у нас начинается пилотный проект. 15 апрелде бизде пилоттук долбоор ишке кирет. Белинский көчөсүнөн Свердлов көчөсүнө чейин. Бул Киев, Токтогул, Москва жана Бөкөнбаев көчөлөрүндө 5 компания жарыктандыруу иштерин жүргүзөт. Алар үнөмдүү жарыктандыргычтарды орнотот. Дээрлик 5 эсеге арзан. Мэр конуштар маселесине да көңүл бурарын айтат. Ал турсун бул багытта бир орун басары максаттуу иш алып бармакчы. Бирок Бишкек жакабелинде орун алган конуштар көйгөйлөрү 1-2 жылда чечилбесин моюнга алат. Айтымында ал жактагы маселелерди чечүү үчүн чынында ресурстар жетиштүү. Турасы ортодо жүрүп айтат, Кубанычбек Кеңеш, рұқсат берчи деп. Өзүнүн акчаны чогулуп алды. Северлекте эмесин бербейди. Укугу бар экен, эмесин подключениясын өзүнчө чечет экен да. Суу маселеси. Суу маселеси биз өзүбүз чогултуп алдык акчаны. Рұқсат бергилечи деп. Ошондой эле шаар тургундары менен мэрия ортосундагы мамилени шериктештик деңгээлге көтөрүүгө басым жасалат. Айтмакчы, бүгүндөн тартып Бишкектин социалдык экономикалык өнүгүү программасы коомдук талкууга коюлду. Бардык сунуш пикирлер эске алынары белгиленет. Аскат Алагөзов, Андрей Заверухин, 5 канал. Ордо кала таштандыга көмүлүп калмай болду. Шаардыктар борбордон бир топ жерлериндеги үйлүп калган акыр ичкерлердин алынбай жатканына кейишет. Ушундан улам тазалык ишканасы эмне менен алектенип жатканына кызыгышууда. Нааразычылык жаратып жаткан таштанды көйгөйү туурасында Айгерим Жанкул кызы. Оңдолгон каладагы Гагарин көчөсүндө көрүнүш. Ары бери өткөндөр так ушул жерге келип, болгон акыр чекирдин баарын ыргытышат. Жолдун четиндеги таштандынын дайыма үйүлүп турушу жумалап чыгарылбай жаткандан улам. Жакын жерде жашаган жашоочулар буга карата бир канча жылдан бери нааразы эле болуп келе жатышат. Уккан эч ким жок. Ушундай көрүнүш бу жерде дайыма бар. Себеби эмнеде экенин биз билбейбиз, бирок мэрияга далай жолу эле звонить эткенбиз, кайрылганбыз. Мисалы мурунку мэрди мен жакшы иштечи деп айтпайм, бирок мурунку мэрибиз убагында десек болот да, алып кетип турчу. Азыркы мэр эмнени карап атат деле биз деле билбейбиз. Аталган жолдун четиндеги көйгөй социалдык түйүндөрдө дагы кызуу талкууга алынууда. Ушундай жерлердин айынан аз күндө кала таштандынын алдында калаарын айтышып, нааразы болгон интернет колдонуучулар борбордун дагы бир топ жерлериндеги ушул өңдүү көрүнүштөр качан ириетке келтирерине суроо салышат. Бул шаарды таштандыдан тазалай турган бирөө жарым барбы? Убагында алып турганга кантип болбосун? Акыр ичкирлер салынган үкөктөр толгон бойдон турат. Мындай учурлар шаар боюнча көп эле кездешет. Бишкектин бир аз четирээк жагы эле болуп калса тазаланбайт. Эмне негизги жолдор эле таза болсо болдубу? Мэрия ишембилик өткөргөн соң андан чогулган таштандыны да алып чыкканды ойлонуш керек эле да. Канча күндөн бери жатат. Кайра шамал учуруп, короонун ичине толтуруп жатат. Өткөндө чет өлкөдөн келген конокторумдан уялдым. Жумшактап айтканда чаңга тум чугуп калган шаарды көрүп таң калыштым. Бирок таштанды алынбай жатат дегенге тазалык ишканасы макул эмес. Бескеринчилар күнү түнү иштеп жатышат. Ал эми каладагы таштанды турган жерлердин чачылып жыйналбай жатышы үкөктөрдүн жетишпей жатканына байланыштуу. Баш аягы дагы 7000 керектигин айтышып, сатып алалык дешсе, каражат жетпейт. Биз күнүгө эле жыйнап атабыз мусорларды. Машинесинен эме болот дегендечи. Кеченки күндө айтып кетсем, Айни Гагарина жактарды тазалаганбыз. Таптаза туруп тазалап кеткенбиз. Бүгүн барсам, кайра ошо жерлерде объезд кылып барсам, кайра тодой мусорлор жатат. Анткени менен бул жооп болуп эсептелбейт. Дайым эле тигил же бул көйгөй чыкса эле, ошол эле шылтоолор айтыла бергени туура эмес. Чарбалык эсептен каржыланган муниципалдык ишкана таштандыдан түшкөн акча жетиштүү эле болмок. Эгер туура башкаралса дегендер жок эмес. Бул жерде дагы бир нерсе, бизде иштегенде дагы билбей аткан жактарыбыз бар. Канча биз анын жетекчилерин алмаштырбайлы, жанагы системасын алмаштырбай туруп, биз өзгөртө албайбыз азыркы жакын арада. Мусорна Чапаевада азыр мусорлар биз келатып көрдүк, туруп атат. Ошол эле сиз айткан Гагарина жаңы конуштарга кээде барбай калып атышат. Барсаң ал жерде биз сүйлөштүк, шопурлар менен сүйлөшсөк айлык албай атабыз деп калып атышат. Андыктан тазалыктын ишин кайрадан карап чыгуу керектиги белгиленет. Түп тамырынан бери ишканадагы системаны талдап чыгып, 4 бөлөлүү деген ойлор бар. 4 районго баягы мурунку
комбинат благоустройство деген болчу эмес беле, ошого бөлөлү деген ойлор бар. Же ушул ойдон калтырабызбы? Муну азыр ойлонуп туруп атабыз. Бирок мусордун багы бизге канча айткан менен мусордун көбөйүп кетип атканы бүгүнкү күндүн проблемасы болот. Акыр чикирге толгон шаардын көйгөйүн канткенде чечсе болоруна жаңы дайындалган тазалыктын башчысы дагы билбейт. Азырынча жумушка көнө электигин айтып, андыктан интервью берүүдөн баш тартат. Маселенин чечүү жагы шаар бийлиги караштыргычакты ордо кала күндөн күнгө таштандыга толууда. Айгерим Жаныкул кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Кыргызфильм улуттук киностудиясынын жаңы жетекчиси болуп Гүлмира Керимова дайындалды. Бул биринчи жолу анын тарыхында аял кишинин жетекчиликке келүүсү. Бул туурасында кинематография департаментинен билдиришти. Гүлмира Керимова 1960-жылы туулган, ВГИКтин экономикалык факультетинин бүтүрүүчүсү, кино өндүрүүнүн тажрыйбалуу уюштуруучусу. Акыркы бир нече жылда кинематография департаментинин жетекчисинин орун басары болуп эмгектенген. Жыл сайын дал ушул күнү эл аралык балдар адабиятынын күнү белгиленип келет. Өсүп келе жаткан жаңы мундун китепке болгон кызыгуусу канчалык деңгээлде деген суроолордун тегерегинде талкуулар жүрүп келет. Кичинекей балдардын китеп окубай, башка нерселерге азгырылып кетүүсүнүн себеби эмнеде? Аларды канткенде китепке болгон кызыгуусун жогорулатса болот? Нурсулу Нуркамилова. Алексей Скачков акыркы бир нече жылдардан бери бөбөктөр үчүн жомок китептерин жазуу менен алек. Кайда барбасын жанында жиптерден жасалган куурчактарын ала жүрөт. Өз колу менен жасаган оюнчуктарынын жардамы менен жаныбарлардын укмуштуу окуясы деген чакан жомок китебин жазып, кичинекей карындашына белек кылган. Что я хочу своими сказками показать? Они проявляют Заманбап жомокторду жазуу менен мен эмнени айткым келет? Жомоктун мазмунунда бири-бирин колдоо, түшүнүү, урматтоо, достук, үй-бүлөнүн ынтымактыгы камтылган. Балдардын фантазиясы кенен болушун каалайт элем. Азыркы балдар бат эле чоңоюп калышууда. Мен алардын аз да болсо балалыктын таттуу көз ирмемдеринде, өздөрүнүн сыйкурдуу жомоктогудай дүйнөлөрүндө көбүрөөк калышаарын каалайт элем. Өзү жазуучу деле эмес, бош убактысы болгондо кээде жазып коет. Учурда эки чакан балдар адабиятын чыгарып, уландысынын үстүндө иштеп жаткан кези. Балдар психологунун айтуусуна караганда, дал ушундай мазмундагы жомоктор балдардын аң сезимине чоң таасирин тийгизип, алардын дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртөт. После того, как ребенок прочел какую-то... Бөбөктөр жомок китептерин окуп бүткөндөн кийин ата-энелери менен отуруп, оң терс каармандардын кылык жоруктарын талкуулап, тигил же бул кырдаалда өздөрүн кандай алып жүрүштү деген сыяктуу суроолорго жооп издешсе, баланын ойлонуу жөндөмдүүлүгү жогорулайт. Жашы кичинекей бөбөктөр болсо, үйдүн ичинде чакан спектакль уюштурса болот. Бул көбүнчө ата-энелердин көз каранды болот деп ойлойм. Балдарды кичинекей кезинен тартып китепке кантип кызыктырса болот деген суроого педагогдор канчалык эрте жаштан баштаса ошончолук жакшы болоорун айтышат. Балдар үчүн китеп окуп берүүнүн билим берүүчүлүк жана тарбиялык жактан таасири чоң. Бирок техника технологиянын заманында көпчүлүгү китептин ордуна компьютерлерди колдонуп калышкандыктарын айтышат. Бул албетте баланын сөз байлыгын азайтып, ойлонуу жөндөмдүүлүгүн төмөндөтөт. Иногда родители сами... Кээде ата-энелер өздөрү балдарына китеп окуганга үндөшпөйт. Себеби дегенде алар өздөрү окушпайт. Мындай учурлар азыркы кезде көп кездешет. Алар китеп окугандардан көрө колуна планшет же телефон берип, мага тоскоол болбой ойно дешет. Мындай туура эмес. Ошондуктан өз балдарыбызга жаштайынан жомокторду окуп берип үйрөтсөк, бала үйрөнүп кетет. Кайсыл гана китеп дүкөнүнө баш бакпа, көңүлүңө жаккан адабияттардын баардыгын таба аласың. Кыргыз эл акындарынын жомоктору Манастан тарта чыгыш жазуучуларынын чыгармаларына чейин текшелерде тегерете тизилип турат. Баардык китептерди сатып алуунун деле зарылчылыгы жок. Болгону өз балаңыздын эмнеге көбүрөөк кызыгаарын билсеңиз жетиштүү. Мен энциклопедияларды окуйм. Динозаврларды, мурунку кишилерди, космос жөнүндө, башкалар дагы жөнүндө. Ааламдашуу процессинде адамдардын дүйнөгө болгон көз карашы менен бирге руханий баалуулуктары да өзгөрүп жатканданбы, ким билсин айрыкча акыркы кездерде китеп бетин ачып окугандардын саны азайып бараткандыгы байкалат. Ошондой дагы жылыш өзгөрүүлөр бар, но бирок баары бир көнүп китеп окуп көнгөн киши ал баары бир китепке кайрылып келет, издеп келишет. Азырынча бизде кичине бар, эми кээде төмөндөп кетиши мүмкүн, баягы спрос деп коет кыргыз орусча. Ошол азырынча китептерге спрос бар эле.
Гитеп сатып алууда эң башкысы сырткы жасалгасына, түстү кооз сүрөттөрүнө эмес, ички мазмунуна көңүл буруу керек. Күнүмдүк түйшүк менен гана алек болбостон, кечинде жок дегенде жарым сааттай убактыңызды бөлүп, балаңызга жомок китептерди окуп, алардын сыйкырдуу дүйнөсүнө кирип, кызыктуу баяндарды окуп берүү келечекте өз балаңыздын көптү билген, акылдуу, сезимтал болуп чоңоюшуна чоң таасирин тийгизет. Нурсулу Нуркамилова, Иван Чижиков, 5 канал. Бүгүнкү күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Алдыда адаттагыдай эле аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.